Assalamu alaikum ustoz дейт. Күйөөм жакында каза болуп калды оорудан. Бири-бирибизди ушунчалык жакшы көрдүк. Күйөөм менден ыраазычылыгын, мага болгон ыраазычылыгын айтып кетти дейт. Аллахым күйөөмдү алып мага сыноо берди. Кудайга шүгүр, Аллахты таптым. Намаздарымды тургуздум. Бат-баттан зикир тартып, Куран китеп окуп, ажылыкта жүргөндөр аркылуу китеп сатып алып вакыф кылып атам. Дагы кантип сооп иш кылсам болот? Сооп үзүлбөй күйөөмө жетип туруш үчүн. Туугандарым жашсың, турмушка чыгышың керек дейт, а мен чыккым келбейт. Дагы астында эки сурооңуз бар экен. Биринчи суроого жооп бере кетели. Жолдошуңузду Аллахым өз ырайымына алсын. Мусулман адам да, момун адам. Жаткан жерин бейиш бакчаларынын бир бакчасы кылсын, акыретте сиздерди бирге кылсын Кудайым буйрса. Экинчи маселе, сизде күйөөңүз жолдошуңуз менен ортодо балдар калса, ошол балдарды такыба, таза, тарбиялуу, илимдүү, билимдүү, адеп ахлактуу, маданияттуу, диндар кылып чоңойтсоңуз, муну ошол эч бир түгөнгүс байлык болуп, кем байлык болуп эсептелет. Хадисте келет, адам көз өтүп кабырга коюлган соң баардык амалдары токтойт, бир гана 3 амалы ээрчийт деп келет. 3 амалынан да үй бүлөсү башкасы калат, аны менен кабырга бирге бара турган ошол амалдары. Жакшы амалы деп келет. Анан ошол жакшы амалдардын биринде артында калтырган туяк урпактары аркасынан дуа кылып турат дейт. Балдарыңызды илимдүү, билимдүү кылып, жакшынакай, тарбиялуу, диндар кылып тарбиялаңыз. Ошол балдарыңыз сиздин күйөөңүзгө да өз атасына, сизге дагы өмүр бою дуа кылып кетет Кудайым буйрса. Анан таза зинадан алыс жүрүш керек. Кошумча эки сурооңуз. Биринчи дейт, күйөөм менен бейиште чогуу болгум келет, башканын никесин өткүм келбейт. Эми азыр сезим ушундай болуп атат, ал туура эле. Шариятта дагы күйөөсү кайтыш болгондо аял киши 4 ай 10 күн идда күтөт. Ага эч ким келип ачыктан ачык жуучулукка келип сөз таштай албайт, ачыктан ачык. Сага ниетим бар эле, сага үйлөнөйүн дедим эле деген сыяктуу. Анткени күйөөнүн урматы 4 ай 10 күн. Нике деген нерсе оңой эмес, аза күтүлөт, идда күтүлөт. Азыр сиз дуа кылып, күйөөңүзгө ошо соопторду багыштап, балдарыңызды тарбиялап туруңуз. Анан убакыт өтө жалгыздык жараткан гана жарашат. Сиз мисалы пендебиз да, ачык баардыгын реалдуу сүйлөш керек, кыйналып, кыйын болгон учурларда анда турмушка чыгышыңыз керек. Анткени сиз ал кылыгыңыз менен, ишиңиз менен күйөөңүзгө бир кыянат кылган катары эсептелбейсиз. Адам өзүн зинадан, башкадан сакташ үчүн жашоодо аял жалгыз болуп, көмөктөшө турган туугандары жок болсо, кыйналып кала турган жагдайда, балким бир жакшы бир инсан чыкса, анда турмушка чыкканыңыз макул. Бирок Кудайга жакшы бир кеңеш истихара окуп, жети өлчөп бир кескенден кийин, жок эми ушу күйөөмө болгон сүйүүм чексиз, балдарымды тарбиялап калам десеңиз, анда зинадан таза болуш шарты менен, кыйналып калбаш шартыңыз менен, эркектер менен аралашып, кыйынчылыкка кептелип калбаш шарты менен сабыр кылып балдарыңызга тарбия берип өтсөңүз, анын дагы өзүнүн бир чоң сообу, анын дагы бир жакшылыгы бар. Бирок эми ал азыркы учурда кыйын, абалга жараша көрө жатасыз буйрса. Экинчи сурооңуз, күйөөмдүн колуна тикен кирсе менин жаным ооручу дейт. Аябай жакшы көргөн экенсиз да жолдошуңузду. Турмушка чыгып кетсе мага сооп жетпей калабы деп коркком. 2 балам бар, 9-6 жашта. Азыр убакыт өтсүн, убакытты Аллах таалам дары кылып жараткан. Асыр деп убакыт кантичип атпайбы Аллах таалам? Асыр убактысына намаздын убакытка жалпы. Анан убакыт өзү Аллах таалам убакыт аркылуу сизге бүт көрсөтөт. Катуу кыйналып, мен кагаз куруп айтып атам, кыйынчылык ушундай бир туушугуп жолугуп калсаңыз, анда истихара окуп жакшы бир инсанга чыгыш керек болот. Турмушка чыксаңыз дагы мурдагы жолдошуңузга соопту жөнөтөсүз. Аны эми берки жолдошуңуз туура жүрүш керек болот.